Туугандар, ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Өзгө ишенген өренли агайнелер, сиздерге жумуш орундары бар. Кудай кааласа, примерно ошол 150 миңден 220-250 миңге чейин экономду иштесеңиздер болот. Буга чейин ырыс алдыны тартып келгенбиз. Кененирээк маалымат алалык, жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Келиңиз. Ден соолук жакшыбы? Жакшы рахмат. Алтасыздарбы? Жакшы, Кудайга шүкүр. Кандай болуп атат жумуштар? Акырындап Кудайга шүкүр болуп иштеп атабыз. Жакшы. Примерно бир 6 жылдан бери элдин кызматындасыздар. Биз 6 жылдан бери ошол сферада кызматындабыз. Канча машинаны элге вукупка бердиңер? Канчасы бүттү? Кененирээк толук айтып берелик. Көптөгөн эле мен тааныган дос балдар дагы сүйүнүп эле калышты да, 1-2 кияны бүтүрүпчү. Азыр бүттү дегенибиз где-то 150 адам уже алып чыгып кетти бизден вукупкачы машина. Ошолорун алып калгандар эң алдыңкылары алып чыгып кетти. Видеого чейин дагы айтыңыз, азыр 2 камеренин вукупу бүттү, документтерин алып кетет. Кандай бактылуу адамдар дейм да. Алып калышкан. Убагында алып койгон экен, ишти кылышкан экен ачыгында. Анан негизи жолдо деле бир 5 машинаны экөөсү кыргыз катышкан ДТП болуп атат. Аларга кандай кеңеш бересиз? Сиз таксопарк иштеткен адам катары да. Канча иштесе болот ошолор? Канча саат? Өзү негизи 12 саат иштейби? Өзү 12 саат деп эмне болот? Таза бул иштеген 10 саат жана клиент менен жүргөн убактысы. 2 саат бул өздөрүнүкү, жана машинасын жууп, обед кылып дегенде 2 саат өздөрүнө бөлүнүш керек да. Биздики андай эмес, 14-15 саатка чейин иштеп салышып атат да. Ошол себеп уйкусу келип, жана көрдүңүздөр буга чейин эле уктап кетип, жаш биздин инибиз сүзүп алды. Ошондой учурлар болуп турат. Болбош эмне кылыш керек? Убагында иштеп, убагында эз алып турса, баары жакшы болот деген ниеттебиз да. Колдон келишинче ошо убагында эле иштеп, манчалык көп иштебейли, бул акча кете бере турган нерсе да. Шашпай айдаш керек. Биздикилер ошол жөн бир баякыда светофор туруп калсаң тап кетишет да. Эми биз анчалык чоң машина минбейбиз. Тап кетип, маргарит этип, депчи. Телефон акырыныраак айдаңыздар. Телефонго көп карай бербестен, туугандар. Мындай өзгө уверенный агалар менен иштеңиздер. Вукупкадагы машиналар бар. Черлердин вукуптагы баякылары кандай? Канча берип алат вукупка? Анан кимдир бирөө жарым башка бир машиналарды кааласа, алардан алып беребиз, бир үчтүк болсо дагы деп калдыңыз. Ошо боюнча айтып берейин. Каалаган машинаңызды келип бизге айтса, алып чыгып беребиз. Первоначальный баары ошол убакта билинет. Автосалон сүйлөшүп, машинанын стоимость билингенден билинет. Анын баарын төлөп болгондон кийин где-то 1 айга чейин, 3 жума 1 айга чейин максимум срокто машина таксиге даяр болот да. Өздөрү айткан машинаны алып чыгып, ошо линияга коюп беришибиз. Биз лицензия баарын алып беребиз, даяр кылып. Ошо 1 айга чейин максимум срок дейбиз, ата 3 жумада даяр болот. Черринин арендалары кандай? Азыр черлерки бул эконом комфорт, основной комфортто жүргөн машина 2500дөн болуп атат арендаларчы. Эконом класстарыбыз да бар, алар 1700дөн берип атабыз. 2019дан өйдө машиналар. Сизде азыр арендагадагы вукупкадагы машина бар азыр, черлер, азыр черлерден бар наличие, вукупкадагы бар. Булак черлерки эмне? Страховка жазабыз, бизде жазап коебуз да буларга. Если жазуу эмне 200 миң первоначальный, 36 айга 70 миң. Булар биз алып чыгып уже даярдап, жумушка даярлап коебуз, страховка жазап 250 миң первоначальный, 36 айга 70 миңден да. Машиналар жаңы состояние. Жакшы экен. Нөл пробегдеги бир чери сиздерди күтүп турат туугандар. Аны эмне вукупка бересиңерби же арендагадан боло береби? Азыркы учурда бизде турган бул арендага кетчү машиналар. Анан 0 пробег менен именно каласа алып чыгып беребиз чери. Аларга уже төлөмдөрү буга чейин 1 ай мурун алып чыкканбыз да. Азыр бир аз башкача болуп калды, 70 миңден кичине үстүнө кошулуп калышы мүмкүн. Ал ошондо билинет санатканыбызда канча. Примерно наличие канча машина бар сизде биякта? Наличие азыр где-то 10 машина бар, комфортташтагы машиналардан. Комфортто 10 бар. Примерно канчадан канчага чейин иштеп атат могу эконом класстагы жигиттер, биздин кыргыз балдар? Эконом реальный айтыңызчы. Жакшы, реальный иштеген. Эми сиз бул жактан көрүп турасыз дегендей да. Бияктан көрөбүз, анан азыр бизге келген айдоочулар дагы көрсөтөбүз эми. Ордунан тартып беребиз. Ордунан тартып көрсөтөбүз канча иштеп атканын. Где-то экономдогулар 200 миң, 230 миңге чейин иштешип атат. Жакшы иштегендер алдыңкыларчы. Анан комфорттогулар где-то 270 миңге чейин иштегендер бар. Сырттан улантып алганда жүрүп. Сырттан көрсөтөлүш калган иштегендер. Туугандар, мына ошол таксопарк боюнча видеолордун баарын эле жалкоолор жазабы, же иштебегендер жазабы, же жөн эле ушул таксиден кабар жок адамдар жазабы. Мынча табыш нереально дейт. Мына 2 комфорт, 2 эконом турат. Экономдон баштайлык, жүрүңүздөр туугандар. Ырыс алдыда иштешет булар. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Ассалам. Алейкум ассалам. Жакшы, шүгүр. Иштериңиз болуп атабы? Шүгүр, болуп атат секи. Реальный көргөзөлүк таксометрден канча саат иштейсиз? Күнүнө 12-14 сааттан иштейм. 12-14 сааттан иштейбиз.
Таксометрге киреликчи. Таксометр за сегодня неделя. Телефон кандай телефон? Таксиге негизи Так, таксиге главный катылган Android. телефондор жакпайт дейт. Android болсо болду. Главный иштей берет Android. Навигатор кандай иштеп атат центрде? Навигатор центрде дагы деле ошол эме Бир аз болуп туп атат. жетип Туп жетип нары бери секирип. Мына. Так, мынакей. За неделя. Беринчи. Мына караңыздар. Агам бүгүн 4,5 миң иштептир. Кече 5900, мурдагы күнү 9500, 19-unda 7200. За месяцке бир киреликчи, а? Мына 187 миң жабапсыз. Арендадасызбы же выкупта өзүңүздүкү? Уже бул выкупта уже ырыс алды ынтымактан машина алып уже чыгарып алганбыз уже. Азыр машина өзүбүздүкү. Азыр өзүбүзгө өзүбүз иштеп атабыз. Таза калтат тең. Таза өзүбүзгө калып атат азыр. Кандай болду? Жакшы эле ырыс алдын условиялары? Кудайга шүгүр жакшы барды устраивайт. Kia чыкканда алган экенсиз да сиз, а? Азыр черилер чыгып баштады. Ушул машина. Машина ушул машина алып калдыңарбы? Ушул машинаны алганбыз, Kia Rio'ну. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Мына иштегендер иштеп атыптыр. Караңыздар. Кандайсыз? Assalomu alaykum. Алейкум ассалам, тынчсызбы? Tinchmisiz? İşleriniz yaxshimi? Yaxshi. Кандай болуп атат сизде жумуш? Жумуш Сизде бир аз кымбатыраак, а? Тарифтер. Тарифтер комфорт класс. Комфорт класс. Так. День мына күнүмдүк. Жана ошо критерийлер. Эпирме. İşte алай комментарий жазгандардан окшойсуз дагы, а? Кече 3200. Жумуштан кийин иштейм да, эми основной 3 саат, 4 саат, 7ден бери 10-11ге чейин иштейм. Мына Ошонун көрсөткүчтөрү да. месяцке эле өтөлүкчү. Месяцке. Бисмилла. Оба, болду. İşingizге ийгилик. İşingizге ийгилик. Болду, мен түшүнүп калдым. Ассаламу алейкум. Тынчсызбы? İşleriniz жакшы? Жакшы өзүңүздөр. Таксометрден көргөзүп беребизби? Канча иштеп атасыз? Жумуштар кандай болуп атат? Жакшы, Кудайга шүгүр болуп атат. Таксиде иштегендерге кандай сунуш бересиз? Иштеш керек. Иштеш керек дейсиз. Любой жумуштун ишин чыгарыш керек, иштеш керек, результат кылыш керек. Активный болсоңуз түшүп калыптыр. Активный түшүп калган, комфортун болтону пока. Эми ачпай элемин, азыр көтөрүлүп калган эми рейтинг. Азыр эконом менен жүрөм. А так машина комфорт. За месяцке киринчи. За месяцке кирейинби? Мына караңыздар. Бүгүн күнгө чейинки мына 22-сине чейин. мына сиз айдын аягына чейин иштейсиз, а? Айдын иштейм. Мына 200дөн почти ылдый жаппапсыз буга чейин. Могу жерде бирөө эле болбосо. 245 миң дейт. Эконом менен. Экономбу азыр? Эконом. Экономбу. 2 айдан бери эконом менен. Мына детский креслоңуз барбы? Жок. Только эконом. Мына жигиттер, караңыздар. Бунун эми канчасы расход болот? Мындай таза эсептеп бериңчи азыр. Примерно. Таза эсептегенде өзүмө 120-130 калат да. Тазасы, а? Бензинден сырткары, Ооба. парктан башка-башкадан, а? Жеген-ичкенден. Ооба. Мына ишиңизге ийгилик. Экономдо. Иш кылгандар акчаны табат бир мына. Шкодада кагазы көтөлүкчү. Мына. Реальный болсун деп мына ачык айкын көргөзүп атат агаларым. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сизбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Алхамдулилlah жакшы. Сизде кандай болуп атат жумуш? Бизде алхамдулилlah чыксак эле иш бар да. Чыксак эле иш бар. Эми иштеген келгенден кийин иштеш керек. Свободный график тең. Каалаган Өзүң хозяйынсың, өзүң начальниксиң. Аласың, чүрөсүң, все время акчаң чөнтөгүңдө. Вот. Мен жакында эле келгем. Ошондо Кыргызстанданбы? 2,5 15 күн иштегенде 147 миң, экинчи ай толук иштедим 220 көргөзүп миң. болуп мына. Мону караңыз. Кыргызстандан эмне келдиңиз? 2,5 ай болду. Ошо келген 15 күн иштегем 147 миң, экинчи ай 223 224 ошондой. Бул ай бул чисто эконом, мында комфорт жок, потому что машина эски. Ошол. Кыргызстанда акча таба албай, мисалы Москвага барып иштесем болобу, таксиге чыгып иштей аламбы дегендерге кандай сунуш бересиз сиз? Эгер машинаны жакшы минсе, любой стройкадан такси жакшы. Самое главное, таза жүрөсүң, каалаган ишиңди кыласың, задержка деген нерсе жок, кидала деген нерсе жок. Айдайсың,
ошол 8 саат 10 саат иштейсиң өл дегенде 5000 бар. Бул негизи акыркы учурларда ДТПлардан көбөйдү да. Өзүңүз деле көрүп аткан болсоңуз керек. Бир 4 ДТПнын бир экөөсү ошо кыргыздар катышкан ДТП. Ошого айттым да, эгер өзүгө уверен болсо, любой башка жумушта такси жакшы, лично мен үчүн. Негизи канча саат иштесе ушундай тапса болот? 8 саат 10 саат. 8 саат 10 саат. Биздикилер баягы уктабай иштейм деп каттуу рисковать этип анан ДТПлар көбөйдү да азыр. Жок, олар да болот. Допустим, каттуу иштебей 15 миң иштеп коет да. Эртеси күн же либо ишке чыкпай коет, же уктап калды ДТП болот. Лучше ошол 7 миң, 8 миң, край 9 миң да примерно. Ну, самый минимальный 6 миң иштеп, смело кирип эс алып, футбол ойноп, ошентип иштесе болот. Ишиңизге ийгилик. Тынч болуңуз. Мына силерге. Жанагы айткан машиналар мына туугандар. Пробегтери кандай буларды? Пробегтер ошо где-то 10 миң тегерегинде да. 10 миң тегерегинде. Келер бар, бир 2 миңде да бар. Жаңы чыккандары. Арендага канчадан болуп калат ошондо булар? Арендага ушу комфорт класска кирет бул машиналар 2500дөн болуп атат да. 2500. 2500. Мына. Комплектациялары өтө терс экен, а? Комплектация почти полный десек болот. Бир гана ушу 360 градус камера жетпейт, калган мүтөлө бар да. Канча штук бар азыр сизде машинадан? Бош машиналардан азыр 10 бар. 10 машина бар комфорт. Эконом жок экен, значит, азыр, а? Эконом бош машинадан азыр бирөө эле калды. Бирөө эле калды. Линияда бүт элечи экономдор. Жакшы. Караңыздар, булардын жылдары 2022 23бү? 2023 булар. 23. 22 да бар, 23 да бар, булар 23 да. Нолар 0 пробег. Айдале элек азыр мынакей. 0 пробег. Жаңы чыкты. Машина жумушка даяр болуп турат да. Бизден алат, бренд чаптайт. Өзүнүн бренд кылган жери бар. Баары эле жакын ошо экен. Чаптап туруп эле болду, жумушка чыгып кетет да. Таза машина, эч ким айдале элек да. Мына ушундай туугандар. Эгер көзүңүздөр жеткен болсо, чалыңыздар, арендага алып миниңиздер, вукупка алып миниңиздер, мына коркпостон жумушту кылыңыздар, акчаны кылыңыздар дегенде баягы ошол питой листте канча саат берилген болсо ошону эле иштеп, анан убагында уктап, убагында иштесек, Кудай кааласа баары жакшы болот. Биздикилер ошол агаларым айткандай эле рисковать этип, көп иштеп коюп, эртеси күнү жумушка чыкпай коюп, же болбосо ошол уктап калып бир нерселер болуп эле ДТПлар көбөйдү. Абайлаңыздар, сак болуңуздар, өзүңүздөр этият кылыңыздар дегендей тилеген ой максаттарыңызга жетишиңиздер. Сиз дагы ишиңизге ийгилик. Кудай кааласа элдин кызматында боло бериңиздер, Кудай кааласа. Канча деген адамдар ыраазычылыгын айтат. Базардан айтыңыз 2 камри мына вукупка бүттү, документин алып кетти деп. Кандай бактылуу адамдар да, камрилер азыр көр таскы баасы кандай болуп атат? 5-6 миллион болот. Ал убакта 2 миллионго эле алышкан. Азыр аябай сүйүнүп жүрүшөт мынакей. Ыраазы болушупчу, убагында жакшы алып кетти. Айына эң камрилер 55 миңден төлөгөндөр бар эле да. 55 миң. Комплектациясы кандай аларды? Жакшы, средний комплектация. Полный деп айтпайын, средний да. Азыр канчага сатса болот? Примерно оюңуз. В данный время наличкага где-то 2,5 миллион нары кетет го дейм азыр. Чек жетип минип жүрөт мына. Болуп турганда, тынч болгула туугандар. Келерки видеолорун көрүшкөнчө, кирди чыкты болуп калса, бирөө жарым издегендер болуп калган болсо, сүйүнөгөн номерлерин ошол жерге коюп койгонмун. Дакан сайдайт келгенден кийин чая коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет туугандар. Издегендер болсо, мына скриншот кылып алыңыздар. Анан таза регистрация жасаган адамдар барбы деп дагы мага көбүңүздөр байланышып калат элеңиздер. Кудай кааласа мына номерлерин коюп койдум. Таза кылып беришет. 3 айга эле коюп беришет бирок туугандар. 3 айга эле коюп беришет. Иненен синеси меткешке окшогон документтерди жасашат экен.